Бул жерде террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамга террористтик деген сөздү кылмыштуу деген сөзгө алмаштырылсын деп жатасыздар да. Жөнөкөй сөз менен айтканда бул улут уюшкан кылмыштуу топтор. Ушуларды каржылоого каршы деген мыйзам болуп саналып атат да. Бул терроризм менен уюшкан кылмыштуу топтун кандай айырмасы бар? Эмне айырмасы бар? Кылмыштуу иш аракеттер бул ошо терроризм болуп саналат. Ал эми уюшкан кылмыштуулук болсо айырмасы бул бир качтар бул атайын классификациядан чыгарылган жалпы башка кылмыштын анын предметтери, мотивтери болуп башка да нерселер эсептелиши мүмкүн, ошондуктан ошондон бөлүнөт. Рахмат. Эми бул жерде мына уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого каршы мыйзам долбоору болуп саналып атат да, туурабы? Эми бул каржы пирамидалары жана ушул сыяктуу уюмдар дагы, кооперативдер, булар деле ушул мыйзам менен жоопко тартылабы да? Каржы пирамидаларды. Эгерде атайын уюшкан кылмыштуулук тобу болуп санала турган болсо, ошол эгерде атайын пландаштырылып, бул ошол финансылык уюшкан кылмыштуулук катары болсо, сапатталса, бул дагы ошол тизмеге кириши мүмкүн. Тизмеге кириши мүмкүн деп сиз так жооп беришиңиз керек да бул жерде. Эгерде ошондой кыла турган болсо, кирет. Финансылык чалгындоо кызматы жөнүндө жоболорго да өзгөртүү киргизишибиз керек да демек. Ал жакта дагы терроризм, экстремизм жөнүндө Эми өзүңүздөр билгендей, мындай деп Алишер Ташбаевич айтпадыбы, Кыргыз Республикасынын укуктук актылары жөнүндө мыйзам боюнча эгерде подзаконный мыйзам алдындагы актыларга, нормативдик актыларга киргизүү, аны деталдаштырып кароо талап кылынса, киргизишибиз керек.